Men kir жуусам, кээ бирөөлөр күлөт да. Мен кир жуам. Аялымдыкын жуам, баламдыкын жуам. Неге? Себеби бул үйдө мен дагы жашайм. Ал жерде менин эле эмес. Менин дагы кийимим бар, алардыкы дагы бар. Кээ бирөөлөр тамак жасаганды билбейм дейт. Кээ бирөөлөр эркектер үйрөнүш керек, билбейм дегени бул надандык эмес. Кээ бирөөлөр билип туруп билбеймин дейт. Бул нерсе надандык. Кылыш керек. Неге десеңиз, ал семьяда бир эле аялыңыздын курсак ачат деген тема жок да. Сиздин да курсагыңыз ачат, балдарыңыздын курсак ачат. Ошондо сиз ага жардам бербеңиз, сиз кылыңыз, сиздин каласаңыз милдетиңиз да. Үйдө жыйнашка жардам берем. Пайгамбарыбыз жардам берген, пайгамбарыбыз кылган. Кийимдер тиккен, Мен сиз айтышыңыз керек боло турган тема, сөз бул кылышыңыз керек. Кылышым керек. Себеби ал үйдө кийимдерди бир эле сизге тиешелүү эмес да. Аял эркек үчүн кийим, эркек аял үчүн кийим. Кийим сыяктуу бириңерден баштап намысыңарга чейин жабасыңар. Ар бир темада. Кенен түшүнгөн адамга бул кенен түшүнүк бул мекендештерим. Мисалы кээ бир эркектер сыйлык күтөт да, кичине жардам берип койсо, рахмат деп внимание кылады, башка темаларды айтышат. Көрдүңүзбү, сиз кичине идиш жууп коюп внимание күтөсүз, аялыңыздан мактоо күтөсүз да. Аялыңыз 10 жыл болду, 20 жыл болду, 30 жыл болду, бир рахмат уга элек, бирок кириңизди жуат, кийимиңизди жуат, идишиңизди жуат, тиштериңизден баштап тиштериңизге чейин жууп коет, бүт карайт, тарайт. Бирок сизден бир ыраазычылык уккан жок. Ошондуктан ыраазы болуңуз, ыраазы кылыңыз. Бир молдок айтат экен. Аялыңа бардык нерсени берсең бер, пластик карточкаңы бербе, түгөтүп коет дейт экен да. Анан айтып сөзүн улап, үйгө барган учуруңда тамак кылган болсо, эч мактай элек болсоң бир мактап кой, аялдын көңүлү куунайт, сүйүнөт дейт экен. Анан бул дагы макул деп барып, айтканыңызды кылам деп барып, үйгө тамак кылып койгон болот. Чынында аны жейт. Мындай тамак кылган эмессин, 30 жыл болду турмуш курганыбызга. Өтө сонун чыгыптыр, рахмат деп эме кылса, аялы дагы 30-25 жыл 30 жыл болуп калды, мен тамак кыламын, бирок бир ыраазы болгон эмессиз. Неге кошуна тамак алып чыкса аны мактайсыз дейт экен да. Ошондуктан кимден келген тамак ошондо тактап коебуз, анан мактай беребиз. Тамам.